Бийликтин кадр саясатына коррупция менен күрөш боюнча иштерине Садыр Жапаровдун айрым тарапташтарынын наразычылыгы ойгонду. Быйыл март айында Жапаровду түрмөдөн бошотууну талап кылган митингди уюштуруучулардын бири Бакай Кашкарбаев билдирүү жасады. Садыр Нуркожоевич, элдин үнүн укпай калдыңыз. Жетсе дагы туура эмес жетип атат сизгечи маалыматтар. Урматтуу Садыр Жапаров, элдин үнүн угуңуз. Күнүгө 1 сааттан элге убакыт бериңиз, элди кабыл алыңыз. Менин коомдук кеңешчи кылып алыңыз. Мен жаман кеңеш бербейм сизге. Жапаровду башкаларды алгыча мени алыңыз жаныңызга. Мен кууйм ошо бузуку 200-дүнүн баарын кууп чыгам жаныңыздан. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мына менга күнүгө документ келип атат, күнүгө колума документ түшүп атат. Ошонун баарын көрүп туруп, анан мен сизге үнүм жетпесе, сизге кире албасам, 10 мүнөткө да убактыңыз жокпу мени кабыл алганга? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен сизди кандай урматтап, башымды кара жанымды карчырдым эле. Түндө эртең менен саат 5-те мага бир байке чалып алып, балам инсульт болуп калды деп ыйлап атат. Садыр байке, ошо соттун акыйкатсыздыгынан баласы инвалид болуп калды. Ага улай эле Садыр Жапаровдун дагы бир тарапташы жарандык активист Мелис Аспеков да бийликте иллюстрация болбой жатканын Фейсбуктагы баракчасына жазып чыкты. Ал Манас эл аралык аэропортуна жетекчи болуп дайындалган Бактыбек Сыдыков жана Жапаров өзүнө кеңешчи кылган Арзбек Бурханов кызматтан кетпесе, ачкачылык жарыялай турганын билдирген. Иллюстрация эмес, люстра болуп жатпайбы? Бул жазган үчүн байкеден бүгүн сөз угам. Балким келтек жеймин. Бирок мен чындыкты айтканга көнүп калгам. Ушул экөөнү кетирбесек, анда аянтка чыгып, боз үй тигип, ачкачылык жарыя кылам. Буга чейин Бишкек шаарынын мэринин кызматын сурап, Чоң Азат партиясынын мүчөсү Асхат Осмонов дагы Садыр Жапаровго кайрылуу жасаган болчу. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ошо кетирип башка кадр алмаштырууга келгенде, кадр алмаштыруу маселесине келгенде аябай кылдат карасаңыз, Сураныч, биз ушул эски режимди кулатып, баарын айдап президентке чейин. Анан ишенип сизди такка отургузганбыз. Мына ошого мен аябай чоң салым коштум. Сизди өкмөт үйүнүн ичинде дагы сүйлөшкөндө айттым. Эмне болсо даярмын, бирок сиз өзүңүз билесиз, жөндөмдүү, жаш, коррупцияга аралашпаган, таза инсандарды алып келиңиз деп. Эгерде ошондойлор жок болуп калса, мен айтканмын. Мен жумуш сурабайм, бирок такыр эле ошо кадр маселесинде кризис болуп атса, мен деле даярмын. Мына Нариман Төлеевке баарыбыз каршыбыз, айрыкча мен мына Бишкек турганы катары, аны билем. Коррупция иштерин көргөнбүз, эски автобустарына отуруп жүргөнбүз. Эми ошого айтат элек, ошонун ордуна мени коюп койсоңуз деле мен Сурахматовдон жакшы иштеп бермекмин. Анткени мен деле курулуш тармагында иштегем. Мен деле ошондой строительмин Сурахматовдой. Алсак мэрлик кызматты аркалоо үчүн бир нече адам ниетин билдирди. Алардын арасында Мекенчил партиясынын мүчөсү Төрахан Жунусбеков да бар. Наши патриоты сказали, мы все выгоняем, но кадры те же старые приходят. Давайте среди нас, среди патриотов, молодых, новых, незапятнанных кандидатов выставляем. Потом консультации велись, после этого сделали предложение, давайте вашу кандидатуру выдвинем на пост мэра города Бишкека. До этого никакие планы не было. Почему? Потому что они сказали, что мое образование, стаж работы и параметры все подходят. Ал эми саясаттануучулар, эксперттер жаңы бийликтин колдоочуларынын кызматка умтулуусун сындап жатышат. Эми бул баягы башаламандыктын натыйжасындагы бир көрүнүш да. Булар эми албетте элди ойлоп, элдин аты менен жамынып келип атышат, бирок чын-чындап келгенде бул жөнөкөй эле мындай бийликтин бөлүшүүсү. Анан эми бул жердеги нерсе албетте баягы революцияга себеп болгон ошого өзүнүн салымы бар деп, тырмакчанын ичинде салымы бар деп эсептегендер өзүнө баягы бир эме талап кылып атышат, сыйлык, мындай бир баа. Ал эми Бишкекте өлкөнүн жетекчилиги азыркы алар болсо эмне кылаарын билбей атат да, эми анткени каалоочулар көп, ал эми кызматтар аз да. Анан эми бул туура эмес. Анан барып эле мен кыйратат элем анан деп, Садыр Жапаровду тиги ага кылган жакшылыктарын эстетип келишим керек экен деген, бул эми түркөйлүк да, басып алуу да.
Эске салсак, Кыргызстанда 4 октябрдагы кезектеги парламенттик шайлоодон кийин окуялар бийликтин алмашуусуна алып келген. Жаңы өкмөт башчы менен анын курамы да жаңырды десек болот. Кызматка илинбей калгандар азыркы өкмөттүн кадр саясатын сындап, бүгүнкү бийликке таарынычы бардай. Республикалык штабтын маалыматы боюнча 2 ноябрга карата коронавирус дагы 436 кишиден аныкталды. 5 адам каза болду. Ооругандардын көбү Бишкек шаарында катталды. Каза болгондордун 3-өө Бишкекте, бирден адам Баткен жана Талас облусунда. Ал эми акыркы бир күндө 332 адам сакайып чыкты. Өлкө аймагында стационарларда 3441 бейтап, амбулатордук түрдө 3941 киши дарыланууда. Сутка ичинде өлкө боюнча 3 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алса, ал эми бир суткада үй карантинден 5 кызматкер чыгарылды. Марттан бери бул вируска 59879 киши чалдыкты. Алардын 50741 сакайып чыкса, 1155 киши каза болгон. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бектур Асанов президенттикке ат салышы үчүн Борбордук шайлоо комиссиясына арыз берди. Саясатчы өзүн өзү көрсөттү. Бул тууралуу Боршайкомдон кабарлашты. 51 жаштагы Бектур Асанов мурдагы эки бийликке тең сын айткан оппозициялык саясатчы катары белгилүү. Ал 2016-жылы бир нече саясатчы менен кошо бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен кармалып соттолушкан. 2019-жылы 1-январдан баштап күчүнө кирген жаңы кодекстерге ылайык жаза мөөнөтү дагы кыскарып, 12 февралда Асанов эркиндикке чыккан. 31 октябрда Назарбек Нышанов, Кубан Чороев жана Арстанбек Абдулдаев президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип, Борбордук шайлоо комиссиясына арыз берген. БШК билдиргендей, 3 жаран тең өзүн өзү көрсөткөн. 30 октябрда Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров да президенттик шайлоого катышуу үчүн БШКга арыз берген. Саясатчы партиянын атынан эмес, өзүн өзүн көрсөтүү жолу менен баратканын кошумчалаган болчу. Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров 2020-жылдын 2 ноябрынан 4 ноябрына чейин Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарына иш сапар менен барат. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирет. Иш сапардын алкагында Садыр Жапаров облустардагы инфраструктуралык объектилердин курулушу менен таанышат. Мындан тышкары Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарынын, ошондой эле Ош шаарынын эли менен жолугушат. Ал эми бүгүн Баткен эли менен жолугушуу учурунда Садыр Жапаров өз сөзүндө Өзбекстан, Тажикстан менен чек арага байланышкан маселелер боюнча сүйлөшүү жүрөрүн белгилеп, сүйлөшүүлөрдү Кыргызстан тараптан УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жетектеген комиссия жүргүзүлөрүн билдирди. Жана ошондой эле Жапаров Баткен облусунда эпидемиологиялык абал курч экендигине токтолуп, жергиликтүү жетекчиликке бардык дары-дармектер жана медициналык кызматкерлерди коргонуучу каражаттар менен камсыздоо тапшырмасын берди. Бүгүн 2 ноябрда Бишкектеги Ак үйдүн жана өкмөт үйүнүн алдында жалпысынан 4 митинг өттү. Ал эми УКМКнын алдында ички иштер министринин мурунку орун басары, учурда камактагы Курсан Асановдун тарапташтары чогулду. Алар Асановду абактан чыгарууну талап кылышууда. Өкмөт үйүнүн алдында чогулган энергетиктер мурдагы жетекчинин иштен алынышына наразы болушса, Ленин эстелигинин алдында энергетиктердин башка тобу жаңы башкы директорду колдоп чыгышты. Алар дагы үйдүн алдында аялдар кыймылынын өкүлдөрү мыйзамсыздыкка жана саясий куугунтукка каршы чыгып, жаңы бийлик убада кылган иллюстрацияны ишке ашырууну талап кылышты. Ал эми Бишкектин эски антына наразычылык акциясына чыккан Дордой базарынын сатуучулары вице-премьер-министр Артем Новиковдон чогулгандардын талабын угушун суранышты. Митингге чыккандар Кытайдан алдырган товарлары чек арадан өтпөй, жаңы сезонго карата сатуучуларда товар жок болуп жатканын, бул маселени өкмөт чечип бериши керектигин айтып жатышат. Эгерде биздин клиенттерге биз спросуну товар бере албай калсак убактысында, анда алар пулемет Кытайдан келип алып башташат. Дордойдон албай калышат. Алар башка жака кирип көнүп алган болсо эч качан Дордойго келбейт. Мунун себеби 600 миң адам жумушсуз калат турган нерсе да. Ошо 600 адам жумушсуз калса, элдин баары ачка калат. Үй бүлөлөрүн ошолор өздөрүн багып атат, баары чыгат. 5 октябрда башталган массалык башаламандык учурунда катуу жарадар болуп, комада жаткан 24 жаштагы жигит эсине келди. 2 ноябрда аны саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев барып көрдү. Жарадар жигит Бишкектеги травматология, ортопедия или мезилдөө борборунда дарыланып жатат. Мекеменин директору Сабырбек Жумабеков бейтап комадан чыкканы менен саламаттыгы калыбына келтирүү узакка созулаарын маалымдады. Митингтерден кийинки башаламандыктардан жабыркаган дагы 7 киши ооруканада дарыланууда. 5-6 октябрдагы массалык башаламандык учурунда 1250 адам жабыркап, 279 киши ооруканага жаткырылган, 19 жаштагы бир адам каза болгон.